Анан достор, бул жерде дагы бир маселе бар. Бул ошо бүгүнкү күндө мындай түшүнүп түшүнбөй эми баягы башка жаңы мындай башка түшүп аткандан мурда кийин бул нерсе менен баягы аралашпагандан кийин же бул тууралуу маалыматы болбогондон кийин мындай нерседе түшүнбөстүктөр көп болот. Аны мен жакшы түшүнөм. Азыр бул жердеги мына бир туугандарыбыз ошол маалыматты чыгараарда Нур Тилектин ошол жардам элге кайрылганда баягы такталбаган маалыматтарды мындай эметип шашылыш түшүнүп түшүнбөй канча бөйрөктү пересадка алганга алмаштырууда канча каражат керек десе, айрым адамдардан угуп $35,000 керек экен десе, $35,000 деп жазылып маалымат өзүңөр да эметип койсоңор. $35,000 деп чыгарып алыппыз. Азамат байке менен жолугуп кайрымдуулук фондуна эме болуп, Азамат байке келип бул боюнча толук маалымат бизге берди. Бул $35,000 кетпейт экен, $20,000 кетет экен. Онусун угуп биз одомушпу деп сүйүнүп, азыр аз кетет экен. Чогултканга мүмкүнчүлүк дагы жакын болот экен, тез болот экен деп сүйүнүп отурабыз. Ошол биз билбей такталбай ошо 35,000 кылып чыгарып алыппыз. Ошол 20,000 болсо жетет экен баарына. Урматтуу достор, бул жерде ошол эгерде ошол бөйрөктү алмаштырууга мен маалымат катары айтып коюшум керек. Бул жерде мындай түшүнүп түшүнбөй мындай суммалар жазылып калса элдер дагы түшүнбөй калбаш керек. Ошон үчүн бул жерде эгерде Турциядан барып бөйрөктү пересадка кылыш үчүн, алмаштырыш үчүн ал жактан $15,000, $17,000 керектелет. 21 күн пакет берет. Анын ичинде ошол Индияга боло турган болсо, бара турган болсо, Индияда $13,000 менен бөйрөктү алмаштырат. $13,000. Азыр бул жерде Нур Тилектикин ошол Индияга деп каяка кааласа, бул адамдын өзүнүн эрки. Ооруп аткан адамдын каяка баруусу өзүнүн эрки. Биз бул жака бар дебейбиз. Каяка барса өзүнүн эрки. Ошондуктан бул жерде $13,000 бөйрөктү алмаштырууга 21 күндүк пакети менен берилет. Андан тышкары барып келген жол киреси жана тамак ашы, тышкаркы бир жанында болсун үчүн $7,000 ашыкча болсо, ошондо $20,000 болсо барып келгендигине мындай туура болот деп, ошон үчүн $20,000 керектелет. Бул акча өздөрүнүн жанында болушу керек. Ушундай достор. Ошондуктан мен бул жерден айткым келет. Урматтуу элдер, айрым учурда кимдир бирөөлөрдүн ортомчулары да бар бүгүнкү күндө. Буну да эске алып коюңуздар. Ортомчу, бул жерде ортомчу жок, туура эмес гана маалымат болгон. Бирок мындан тышкары ортомчулар дагы болуп калып, туура эмес түшүнүктөр болуп, орто жолдо алданып, Индияга барууда Азамат Байматов менен барсаңар алданып калат экенсиңер. Ал силердин үстүңөрдөн акча жейт экен. Анан мен мындай эле кеткениңер жакшы экен деп туруп, ортодо өздөрү ортомчу болуп туруп, акча жеп туруп, жарым жолдо калтыргандары мындан көп. Ошон үчүн мен бул жерден сөзсүз эле биз менен баргыла дегенден таптакыр алысмын. Болгону гана ким менен барсаңар дагы тактап алып, аныктап алып, сиздер бир мамлекеттен экинчи мамлекетке кетип атасыңар. Бир айдан экинчи айылга эмес го, бирок ошол жерден кыйналып калган бир туугандарыбыз көп болуп атат. Ошон үчүн мындай нерсени алдын алуунун бир жолдору деп ойлойм. Эскертиш момундарга пайда берет. Ошон үчүн бирибизге бирибиз эскертишели, Кудай буйрса. Ошон үчүн аракет кылайлы. Аллах Таала кимде ким ооруп аткан болсо, Аллах Таала өзү дартына шифа берсин. Мына ошонун ичинде бул бир тууганыбызда жакшы кетишин насип кылган болсун, Кудайым буйруса. Аллах ыраазы болсун баарыңардан.